бул профилди изучать этtik элек. Бул что нового? Буну кечээ изучать эттик. Сүрөттөрдү киргизүү, ошолорду редактировать этүү боюнча. Андан кийин жаңы адамдарды издөө, бул теманы да өткөнбүз. Мына үчөөгө келели, бул лента. Лентанын үстүндө мына жерде караңыздар. Фотоаппараттын сүрөтү турат жана мына немелер турат. Ваша история деп атат. Ушул жерди бассаңыз өзүңүздүн историяларыңыз көрүнөт. Ал эми мына жерди басып кирсеңиз жаңы историяларды кошосуз. Бул жөнүндө башка жолу айтам. Мына мисал үчүн могул жердеги немени көрдүк. Сториске кирдик. Эми мындай кылып туруп ар түрдүү эффекттерди кошсок болот. Караңыздар. Ушул жердеги эффекттерди ар түрдүү кылып өзгөртүп койсок болот. Бул эффекттерди өзгөртөбүз. Андан кийин бул жердеги немени басып туруп просмотр эффектов деп башка эффекттерди да карап чыксак болот. Айтайлы. Кайсы эффект жагып атат дейли. Страшный эффекттер бар экен. Дагы кылып туруп, муну тандап коелу. Попробовать дейбиз дагы. Мына ушул эффектти попробовать этип көрдүк. Опа, начар тарттык. Бир жолу бассак сүрөткө тартат, ал эми басып турсак видеого тартат. Мынакей. Дагы эмне жаңылыгы кылса болот. Бул жерден дагы сториске кирип, эми мыналарын караңыз. Бул обычный режимде тартканбыз да бизче. Мына үчөөгө алып келсек, обычный режим болуп калат. Ушуну жылдырабыз. Мынакей создать деп туруп жылдыра турган болсок, бул бизге неме болду. Текст жазсак болот. Текст жазып, мисал үчүн кутман таң дейли. Кутман таң дедик. Бул классический болду. Ушунун мындай кылып туруп надпистерин өзгөртсөк да болот. Ону менен наракка беракка деп абзацтарын өзгөртсөк болот. Болду. Далее дедикпи? Далее дегенден кийин нол сохранить этип алсак болот. Ушуну картинка катары телефонубузга сохранить этилип калат. Кааласак ушуга гифтерди кошсок болот. Гифт бул мынунусу. Бул жерде ар түрдүү гифтерди предлагать этет. Мына жерге доброе утро деп деле издесеңиз болот. Good morning деп атат. Ой, мунусу жакпады, жаман өлүмүш го. Мынусу жакты. Мына өчүрүп койдук. Эми муну получать этип сториске жүктөп койсок болот. Кааласак сохранить этип алсак болот. Мындай кылып туруп жүктөп коебуз. Поделиться деп. Готово. Эми биздин сторисибизде пайда болуп калды бул. Мындай кылып ачып карай турган болсок. Мынакей. Кутман таң деп пайда болуп калды. Публиковать этилди. Муну кааласак азыр